Өткөн 2024-жылдын август айында нөшөрлөп жааган жамгырдан Лам-Тоң районунун Аксай айылында сел жүрүп, бир катар турак жайлар, соц объектилер жабыркаган. Селден 3 турак үй такыр жарак сабалга кептелип, үй ээлери эшикте калышкан. Ошол учурда жабыр тарткандарга мамлекеттен 1 миллион сомдон берилген. Бирок ал каражатка турак жайды кайра калыбына келтирүү мүмкүн эмес эле. Бул суук кабарды уккан Япониядагы кыргыз жарандар четте калбай 3 турак жайга жеткидей $100.000 беришкен. Алар берген каражатка азыр 3 турак жай салынып жатат. 2024 август айында ушул Аксай айылынын тегерегинде катуу нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Аксай айылдын ичиндеги жалпысынан 6 үй жабыркаган. 3 үй жарак сабалга келип, 3 үй болсо ошо ремонтко муктаж болгон. Анан ошол 3 үй боюнча мамлекет тарабынан миллион сомдон берилген. Бирок ал жетишсиз болгондуктан ошол Япониядагы кыргыз балдардын диаспорасы атайын ушул бул кырсык боюнча кабар алып, анан биз менен байланышка чыгып, ошол 3 үйдү толук салып бүтүрүп берүү жөнүндө милдеттенме алышкан. Биз терең ырайчылык билдиребиз. Азыркы күндө курулуш иштери 80%га бүтүп калды. Кудай буйрса 1,5 айдын ичинде толук бүткөрүлүп, ошол 3 жабыркаган үйдүн ээлери толук кандуу үйгө кирет. Андан тышкары ошол мамлекет тарабынан берилген миллион сомго анын тегерегиндеги курулмалар кошумча складтары жана үйүнө мебель алышат. Бул үйдү өзгөр салабыз болуп атканбыз алар биз салып беребиз ушундай жардам болуп атат деп. Дал ошондор салып атат, буюрса жакшы. Декабрь айларында баштабыз кергеле ошондон бери. Ушул убакка чейин монча иш жүрдү да. Кудай буюрса майлар менен дегендей кылып атат. Рахмат ошо эме кылып жардам беришип, ушул үйдү тургузуп берели дешип, колдоп эме кылышты да. Канча балаңыз бар? 5 бала. 5 балам бар. Экөө садикте, үчөө мектепте. Мен өзүм жок элем да үйдөчү. Ата энем мамашка менен келинчегим бар болчу үйдө. Келгенде аябай эле неме болду эми. Чаранкалар кетти. Кооптуу болуп калды аябай. Ошол айылдын балдары келип үйдөгүлөрдү башка жака чыгарып кетишти. Болбой эле жашап атабыз эми бара турган деле жер жок. 4 бала менен кыйыныраак болуп калат экен да. Бирөөнүн үйүнө барыш кыйыныраак да. Гашыктар эле бар да. Ооба, ар жактары уже чалкалап кетип баратат. Буюрса бул үй бүтөйүн деп калды буюрса. Май айында киребиз деп атышат. Үйдө эле отурубуз, жата алдып атканбыз как раз. Балам экөөбүз. Кызым Бишкекте, балам экөөбүз элебиз. Жата алдып атсак эле суу келди деген. А меники кичине эметкене буяк көлчүк болуп калчу да. Балама айтып калды папа. Суу келип атат деп. Чыксак ушу сага эле келип кетти да. Үйдүн ичи мынчалык болуп кетти. Бүт болуп кетти да үйдүн ичи. Ошо Кудай ылсаңына бүтүп атат.